Мынакей ыйык сапарга ниеттенип, буюрса даярданып, аттанып атабыз. Бул жараткан Алла Тааланын сиздерге, биздерге кылган бир чоң жакшылыктарынын бири. Дүние ахиреттин бактылыктарынын эшигин ачканын бири. Ошондуктан иншалла Кудай кааласа мына биринчи сабагыбыз кандай биз даярдык көрүшүбүз керек, эмнелерди кылышыбыз керек, эмнелерди кылбашыбыз керек, кайсы нерселерге көңүл бурушубуз керек. Бул сапарыбыздын өзү орду ислам динибиздеги макамы, пайдасы, дүние ахиретте эмне пайдалары бар. Мына ушул тууралуу Кудай кааласа бүгүнкү иншалла сабагыбыз. Эң алгач жараткан Алла Таалага чексиз мактоо, алкыш, сана, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Дүниедегі бир дагы жакшылык Алланын каалоосуз болушу мүмкүн эмес. Болгон эмес, болбойт дагы. Ар бир жакшылык Алла Тааланын тарабынан берилет. Ар бир жакшылыкты кылганга мүмкүнчүлүк Алланын тарабынан жардам берилет. Тоофик берилет, мүмкүнчүлүк берилет. Анан адам баласы жакшы сөз сүйлөйт, жакшы каалайт, жакшы амалдарды кылайт, жакшы мүнөз менен жашайт. Bunun бардыгы вама тоофик илля билля. Пайгамбарыбызга Алла Таалам айтып койгон. Тоофик жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк Алладан гана болот. Ушундай улуу сапарга мынакей умрадагы бул кичи ажылык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буну кичи ажылык деп айткан. Ажылар менен умрачылар Алла Тааланын өзгөчө өкүлдөрү, делегаттары дегендей. Булар эмнени дуа кылса, Алла Таалам кабыл кылат деген. Алла буларды чакырса, булар жооп берет деген. Ошон үчүн бул жөнөкөй сапар эмес. Алла Таала умраны Кур'ан-ы Каримде ва атиммул хаджа вал умрата лилля. Силер ажылыкты жана умраны Алла үчүн толук аткаргыла деп буйрук берген. Ажылык өмүрүндө бир жолу фарыз. Умра эмне үчүн умра деп айтылды десе, өмүр бою кылынган үчүн айтылды. Бирок бунун өкүмү сүннөт. Бирок өмүр бою кылса болот. Умра деген этимар деген сөздөн келип чыгат дагы, ыйык жерди ибадат менен жандандыруу деген маанини чагылдырат. Ыйык жер, Алла Таалам ыйык жерди өзү мындай. Кайсы жерди Алла ыйык кылса, ошол жер ыйык. Кайсы адамды Алла ыйык кылса, ошол ыйык. Кайсы китепти Алла Таала ыйык кылса, ошол ыйык. Кайсы айды, кайсы күндү Алла Таала ыйык кылса, ошол ай, ошол күн ыйык. Адамдар чогулуп алып, бир жерде ушул жерге сыйынайлы, ушу таш бар экен, мына ушу тоо бар экен, мына ушу дарак бар экен, аны ушул жерге ыйык кыл, ал ыйык болбойт ал. Бул ааламдын ээси, ааламдын жаратуучусу, ааламдын кожоюну кимди, качан, эмнени ыйык кылса, ошол ыйык болот. Биз бара турган жерибиз ыйык Мекке шаары деп аталабыз. Ыйык Мекке шаары деп аталганы Баладул Амин. Алла Таала аны ыйык кылган. Жердин борбору, киндиги бүткүл ааламдын хидаят менен берекенин чырагы, булагы ыйык Мекке жерде Алла Таалам өзү ант ичип ва хадал баладил амин. Мына ушул аман шаарына ант ичип коеюн дейт. Амандыгы адамдарга эле эмес, айвандарга да берилген. Уммул Кура деп айтат Алла Таала Меккени. Бүткүл дүйнөдөгү шаарлардын, кыштак, айылдардын энеси деген сөз. Энеси дегени анын основасы, түбү, пайдубалы. Алам жаралганда биринчи Алла Таалам ушу Меккенин жерин жаратып, ошол жерден анан энелерибиз камыр жуурганда жаят го. Жер бүткүл ааламга ошентип жайылган. Бул жагы Америка, бул жагы Африка, бул жагы Азия, буягы Европа, бардыгы ошол жерден жайылган. Бул бүткүл ааламдын борбору, эң ортосу. Жердин киндиги дейт. Сурратыл ард. Жараткан Алла субханаху ва таала буну ыйык качан кылды? Ыйыктыгы качанга чейин?
Пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккені жеңіп келгенде ертесі күні Меккеде улу қайрылуысында айтқан. Жаратқан Алла Таала бұл Меккені жер менен асман жаралған учурда ошонда ыйык кылган. Жана бунун ыйыктыгы кыямат күнгө чейин деген. Качан башталды ыйыктыгы? Жер менен асман жаралганда. Адам атабыз жок болчу. Адам атабыз жер бетинде адам жарал эле. Ошол асман менен жерди жаратканда, себеп жерден Алла Таалам адам атабызды жерден жараткан. Адам атабыз болуп, анан кийин жер пайда болгон жок. Жер жаралгандан кийин адам атабыз жаралган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам коштошуу ажылыгында айткан: "Куллукум мин Адам ва Адам мин тураб." Силер барыңар бир атадансыңар. Бир ата, адам атадансыңар. Ошодон жаралып бу дүйнөгө көбөйдүңөр. Башыңар барып бирге турган жериңер бир ата. Мейли ошол негр тугандар болобу, мейли Европабы, Англия, Кореябы, бул жагы ким гана болбосун, баарыбыздын атабыз бир экен. Куранда Алла Таала: "Я айюханнас, инна халакнакум мин закарин ва унта, ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум." Эй адамдар, биз силердин баарыңарды бир эркек, бир аялдан жараттык. Бир адам атабыздан, оба энебизден бардык инсанды жараттык дейт. Жана силерди ар кандай эл, улут, уруу кылып бөлүп койдук. Эмне үчүн? Бири-бириңерди тааныш үчүн. Бири-бириңерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш үчүн. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин араңардагы эң урматтууңар, эң бактылууңар, эң сыйлууңар Алланын алдында эң такыбаңар деди. Мынакей жараткан Алла Таала ушул жерде дагы айтып атат, биздин баарыбызды бир атадан жараткан. Ва Адам мин тураб дейт. Адам атаңар, силер баарыңар адам атадансыңар. Ва Адам алейхиссалам топурактан деди. Мен айтмакчымын, демек адам атабыз топурактан жаралып, жерден жаралып, ал эми бул ыйык Меккенин ыйыктыгы пайгамбарыбыз айтып атат, жер менен асманды Алла жараткандан бери ыйык кыямат күнгө чейин ыйыктыгы сакталат деди. Ошол ыйык жерде адам атабыз зыярат кылган. 1000 жолу ажылык кылган деп айтылат. Индиядагы мына Шри-Ланка жактан, ошол жактан бейиштен түшкөндө ошол жерге жайгашып, ал жерден 1000 жолу барган экен мына ыйык Каабага. Алла Таала ошол ыйык Меккенин жанында өзүнүн үйүн жайгаштырган. Байтулла. Бул ыйык үй. Жараткан Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакка мубарака ва худан лил аламин." Шек күмөнсүз жер бетиндеги аввала байтин вуди'a лин-нас. Адам баласына эң биринчи курулган үй. Сыйынганга эң биринчи курулган үй. Мынаке Бакка деп Меккенин экинчи аты Бакка. Бакка шаарында деп Алла Таала айтып атат. Эмне үчүн? Эки максаты. Биринчиси береке үчүн, экинчиси хидаят үчүн. Адам баласына туура жолдомо бериш үчүн мына ушул үйдү Алла Таалам жаратып койду. Адам баласына береке бериш үчүн мына ушул үйдү Алла Таалам жаратып койду. Жараткан Алла Субхана ва Таала туура жолду бүткүл адамзатка ушу Меккеден жайылтат. Берекени Алла Таалам ушу Меккеден бөлүштүрүп берет. Адамдын өмүрүнө, ден соолук, рызкысына, амалына, перзенттерине ким берекени кааласа, Меккеге келсин. Ким туура жолду издеп, дүйнө ахиретте бактылуулукту кааласа, анда Меккеге келсин. Себеп дегенде бул аман. Ва ид жаалнал байта масабатан лин-наси ва амна. Пайгамбарыбызга Алла Таалам эстеген алуу убакыты дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туура Меккеде төрөлдү. Меккеде чоңойду. Меккеде балалыгы дагы, жаштыгы дагы, чоңойгону дагы, үйлөнгөнү дагы, перзенттүү болгон дагы Меккеде болгон. 40 жашка чейин. Ыйык Меккеде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өмүр өткөн. 40 жашында пайгамбарчылык келип, Кур'ан түшүп, Рамазан айда, нур тоосунда, Хира үңкүрүндө
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламга Кадыр кечесинде Курандын эң алгачкы 5 аяты түшүп ушул жерден башталган. 13 жыл ушул жердеги Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям элге Алланы тааныштырып, Алланын өкүмдөрүн жеткирип, Китеби Куранды жеткирип, 13 жыл мээнет кылып турган. Бирок Пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин эле бул бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга чейин Ибрахим пайгамбар деген өткөн. Ибрахим пайгамбар менен пайгамбарыбыздын ортосу 5000 жылдан ары. 5000 жылдан ары экөөнүн ортосу, аралыгы. Ибрахим пайгамбар ушул жерде баласы Исмаил пайгамбар экөө ушу Каабаны куруп атышат. Андан мурда Адам атабызга чейин кетип атат. Демек туугандар, ыйык Мекке шаарына зиярат кылуу бул жөнөкөй зиярат эмес. Тарыхка эң бай шаар ушул. Эң байыркы үй ушул. Алам башталганда ушул жерден башталган. Алам бүткөндө да ушул жерден бүтөт. Ушул жер талкаланганда, анан бүткөн алам талкаланат. Бу хадистерде келет, риваяттарда келет бардыгы. Ушундай касиеттүү, ушундай нурлуу, ушундай берекелүү жерге алхамдулилlah Алла Таала бизге товфик берип, ошол жака кадам таштаганга алхамдулилlah Алла Таала мынакей жардамы менен Кудай кааласа саналган күндөрдүн ичинде буйурса иншалла жол тартабыз. Ошон үчүн иншалла биздин жүрөгүбүздө бунун улуулугу, бул тууралуу жакшы машалла илимибиз болсо ошого жараша пайда алып келебиз. Баарыбыз эле барабыз, бирок баарыбыз бирдей пайда алып келбейбиз. Бирөө көп алып келет, бирөө орто алып келет, бирөө азыраак алып келет. Мындайча айтканда, өзүңүздүн идишиңизге жараша да бул жер хидаяттын дарыясы, берекенин дарыясы, такыбалыктын дарыясы, амандыктын дарыясы, бактылуулук, баалуулуктун дарыясы сиздин идишиңизге карайт. Бир кружка болсоңуз, бир кружка алып келесиз. Бир чака болсо, бир чака алып келесиз. Водовоз менен баргандар водовоз менен алып баса берет. Идишиңизди айтыңыз, канча идишиңиз бар. Ошого жараша. Ошон үчүн жүрөктү аябай кең коюшубуз керек, ниетти аябай таза кылышыбыз керек. Кудай кааласа ушул жерде канча күнгө барбайын, ушул жерден бир алып келейин. Өзүмө эле эмес, үй бүлөмө дагы, урпагыма дагы. Ибрахим пайгамбар урпагына дуа кылган ушул жерде. Ибрахим пайгамбар ушул жерде дуа кылган. Я Алла, бүткүл дүйнөнүн мөмөсүн ушул жерге тарттырып кел деген. Ал убакта бул жерде суу жок эле. Эгин тала жок эле. Адамдар жашабайт эле. Ибрахим пайгамбар дуа кылып атат. Я Алла, бүткүл дүйнөнүн мөмө жемиштерин ушул жерге тартып келип койду. Пайгамбардын дуасы кабыл болду. Болбосо, Ибрахим пайгамбар мына Палестинада болчу. Исмаил пайгамбар жаңы төрөлгөн бала эле. Хажар энебиздин баласы эле. Алла буйрук берди. Алып жөнө балаң чакаңды. Аяка биз айткан жакта сен жөнөй бер. Алып жөнөп, болжолдо эле 1,5 километрге чейин келди. Ушул жерге анан Алла субханаху ва таалага дуа кылып, я Алла сенин ыйык үйүңдүн жанына бала чакамды ушул жерге калтырып атамын. Булар намаз окушсун. Булар саңа ибадат кылсын. Кайсы жерге калтырып атам десе, Куранда келет. Гойри зи зара, эгин өспөгөн жерге. Эгин өспөй турган жерге таштап атат. Ушул жерге таштап атат, эгин өспөгөн жерге. Дуа кылып атат Ибрахим пайгамбар. Я Алла, булардын кажеттерин бүтөр. Булардын бардык тилектерин кабыл кыл. Бүткүл дүйнөнүн жүрөктөрүн ушул жерге тартыла турган кылып кой. Бүткүл дүйнөнүн мөмөсүн ушул жерге я Алла алып келип кой. Мынакей бул үй Алла Таала Кур'анда айтып атат: "Ва ид жаалнал байта мастабатан линнас ва амна." Эстегин ей Мухаммад, ал убакты дейт пайгамбарыбызга. Биз мына Байтулланы мастабатан линнас бүткүл адамзат топтоло турган жай кылып койгонбуз дейт. Дүйнөнүн булуң бурчунан ушул жерге топтоло турган жай кылып койгонбуз дейт. Барсак көрөбүз. Каерден гана адамдар келбейт. Африканын кайсы мамлекетинин, кайсы область, кайсы районун, кайсы айыл, кайсы көчөсүнөн, Американын бүткүл дүйнөнү ошол жерден көрөбүз. Буна себеп Алла ушундай кылып койгон. Мына барганыбызда эле эмес, ушул эле жыл эмес, ушул эле ай эмес, кылым карыткан ушундай.
Адамдар машалла ошодон бери зияратка келип атышат. Ошодон бери келип атышат, кыямат күнгө зиярат кылышат, кыямат күнгө чейин. Мына ушу Байтулланы Алла Таала бүткүл адамзат чогулта турган жай. Экинчиси паана тилей турган жай. Масабатан линнаси мааниси адамдарга паана тилей турган. Паана деген кандай? Жамандыктан сактануу. Дүниөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин бактысыздыгынан, дүниөнүн кордугунан, ахиреттин азабынан, дүнүйө ахиреттин шермендечилигинен сиз сактанганды каалайсызбы? Келиңиз дагы дуа кылыңыз. Биз ушул үйдү ушун үчүн кылганбыз дейт. Эң биринчи ушундай паана тилей турган. Жада калса бул жерде Нух пайгамбардын доорунда топон суусу каптаганда кичинекей жылаандар, чоң жылаандардан паана тилеген экен. Я Алла, бизди сакта, мыналар бизге зулумдук кылып бизди жеп салбасын депчи. Алла Таалам тыйып койгон экен. Чоң жылаандар кичинекей жылаанды жей албайт. Залымдар кичи зулумда башка зулумдук кылбасын деп. Мынандай бир жайды Алла субханаху ва таала кылып койгон. Анан кийин кээ бир тафсирлерде келет. Масабатан линнаси мааниси адамдарга баалуулукту бере турган жай кылып койгон буну. Баалуулуктар, шүгүрдү үйрөнө турган жай ушул. Сабырдуулукту, каниеттүүлүк, кайраттуулукту үйрөнө турган жай ушул. Кичпейилдикти, кең пейилдикти үйрөнө турган жай ушул. Алла субханаху ва таала өзүнүн эң акыркы китеби Кур'анды ушул жерге түшүргөн. Ушул жерди тандаган. Акыркы пайгамбардын жаралуусун ушул жерде тандаган. Ошол жерге зияратка кетип атабыз. Мен азыр айтып өткөндөй, туугандар, бунун тарыхы эң байыркы жана эң тарыхка бай мына ушул шаар болот. Алла субханаху ва таала бизге баарыбызга жакшы даярданганга, жакшы ушул тууралуу таанышканга, жакшы дуа кылып, ибадат кылып келгенге, жакшы өзүбүздү оңдоп келгенге Алла Таалам жардам берсин. Амин. Биздин кетип атканыбыз бул умра сапар туугандар саякат эмес. Саякатты башка күнү кыласыз, башка жакка барып кыласыз. Бул умра сапарыбыз туугандар жөн эле бир көңүл ачып келе турган, көп эле жерди көрдүм, ушул жерди көрбөпмүн да, ушул жерден бир көрүп коеюнчу деп бара турган жер эмес бир. Бу тамашалай турган, көңүл ача турган, жоксо саякат кыла турган жер эмес. Бул машалла биздин бул сапарыбыз туугандар ибадаттын сапары. Бул сапарыбыз туугандар илимдин сапары, Аллага жакындай турган сапар, дуаларды кабыл кылдыра турган сапар, жараткан Алла Тааладан дүнүйө ахиреттин баалуулуктарын сурай турган сапар, жараткан Алла Тааладан дуаларыбызды кабыл кылдырып, өзүбүздүн урпактарыбызга, өтүп кеткен ата-эне, ата-бабаларыбызга баарына дуа кыла турган сапар. Жөнөкөй эмес, Кур'андын нуру кыямат күнгө чейин сакталган. Пайгамбарыбыздын нуру кыямат күнгө чейин сакталган жерлер. Эмне деген пайгамбарлар? Адам атадан тартып, Ибрахим пайгамбар төш болуп, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам таваф кылган жер бер. Ошолордун көз жашы, ошолордун баскан жерлери, сахабалардын баардыгы ушул жерден. Андан кийин аулия солихин, биздин эле мазхаб башчыбыз Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейх 70 жыл жашаган. 55 жолу ажылык кылган экен. 55 жол болсо өзү Ирактагы Куфа деген шаардан канча километр узак. Ал убакта азыркында поезд, самолет жок эле бизди сизге окшоп 2 күндө 1 күндө барып ала турган. Айлап келип ушул 55 жол ажылык умрасын эсептеген эмес. Демек 15 жашка толгондон тартып өмүр бою кылган болсо, жыл сайын кылган болсо, ошондо 55 болот да. Мына биздин мазхаб башчыбыз Ханафи мазхабтабыз деп коебуз. Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейх деп мындай даңазалайбыз. Мына ошо киши туугандар ушул жерге мынаке 55 жолу ажылык кылган, ушунча баалуулуктарды алган, өзү 70 жыл жашап өтүп кетти. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдүн өмүрүнүн ортосу 60-70-тин ортосу деген. 50-40-30дан азыраак өлөт экен. 80-90-100гө дагы азыраак эле чыгат экен. Көпчүлүгү 60-70-тин ортосунда. Бирок ал 70 жыл жашаган экен, 70 жылдын ичинде 55 жолу ажылык кылып, эмне деген үммөткө Кур'ан, хадистин маселелерин, фиq, мазхабтарды түптөп кеткен. Ана бүгүнкү күнү караңыз, бүткүл дүйнөнүн 60-65% Ханафи мазхабта. Мына ушул ыйык жерден алды. Мына ушул ыйык жерди сүйдү.
Мына ушул ыйык жерде дуалары кимдики гана кабыл болгон эмес туган. Жараткан Алла Таала бизди бул жерге бекер чакырбай эле турат. Бул чакырык Ибрахим пайгамбардан башталган. Ибрахим пайгамбар ушул мындай болгон да, мен силерге айтып берейин. Тофан суусу келгенде Нух пайгамбардын убагында бүткүл дүйнө суу, эчтеке жок. Ошондо Алла Таала риваяттарда келет, бул Кабаны көтөрүп сууга калтырган эмес. Суунун тебелендүүсүнө калтырган эмес. Көтөрүп кеткен. Бирок ушундай эле тегиз эле кум бойдон калып калгандагы Ибрахим пайгамбарга Алла Таала буйрук берип Шам мамлекеттен келип атат. Үй бүлө бала чакасын таштап атат. Таштаганда дагы эгин өспөгөн жерге бир аз суусу бар, бир аз курмасы бар, бир аз азыгы бар. Ушул жерге таштап туруп кайра кетип атат. Хажар энебиз айтты: "Ой кожоюн, Ибрахим пайгамбарга. Ибрахим пайгамбары дагы, күйөөсү дагы да. Биз ушул жерге таштап кетип атасызбы?" Ибрахим пайгамбар унчукпайт. Дагы айтат: "Биз ушул жерге таштап кетип атат." Дагы эле унчукпайт. Себеп дегенде жашоонун шарты жок. Өлүмдүн бардык шарттары бар. Бир адам жашабаса, бир свет жок болсо, бир суу жок болсо, бир лампаны эге турган бир чөп чар жок болсо, кандай жерге биз таштап кетип атасыз? О билбейт энебиз бул жер кандай жер экенин, түбү кандай экенин билбейт. Ибрахим пайгамбарга Алла Таала буйрук берди. Ушул жерге ташта да кетип кала берсин деди. Ибрахим пайгамбарга да буйрук берилген, унчукпайсың деген. Хажар энебиз кайра айтса унчукпай атат. Алланын буйругу дегенде анан кийин Ибрахим пайгамбар баш ийкеген экен. Кудайдын буйругу дегендечи. Ошондо энебиз айткан экен: "Дан ла юдайуна." Эгерде Алланын буйругу болсо, үй бүлөңдү ушул жерге ташта, сүт эмер баланы кошо ташта дагы кете бер деген болсо, ушу Кудайдын буйругу болсо, болду. Анда Алла Таала бизди бул жерде зая кылбайт. Бул жерде бизди Алла Таалам текке таштабайт. Кете бериңиз деп ошол жерде калышкан экен. Ал кетеби? Бир аз суусу түгөнөт. Бир аз азыгы түгөнөт. Жей турган курмасы түгөнөт. Анан эмне болот анан? Ачка. Эне ачка болсо, эмчегенен каяктан сүт? Бала ооруп калат, бала ачка. Эне ооруп калат, эне ачка. Ана истирап деп коет, мына мустарап дегени. Аргасыздыкка уже чалды. Уже өлүм эле көздөн башка эч нерсе, өлүмдөн башка эч нерсе көрүнбөй калат. Ошол учурда мына Кабанын жанында Сафа Марва деген тоо болот. Сафа Марва деген тоо болот. Кудай кааласа иншалла мына жерге барганда Сафа Марваны көрөбүз. Мейли. Сафа деген өтө эле чоң тоо эмес, кичине дөңсө болгон. Ошол жерге чыгып, энебиз анан караган экен. Өткөн кеткен керуен барбы? Адам барбы, бир жан, тирик жан барбы, бир ушуlardan бир нан сурайын, бир суу сурайын деп. Эчтеке жок. Сафамага барса эч ким жок. Түшүп, анан Марвасы бир аз канча бир 300-400 метрдей. Ал жерге чыгып, аерде караса эч ким жок. Кайра бул жака чыгат, кайра бул жака чыгат, кайра бул жака чыгат. Эч ким жок. Ана өлөт деген ушу. Эмне кылат эле? 7-чи жолу Марвага чыкканда, баланы коюп койгон. Бала ушу Кабанын түбүндө турат. Сафа Марванын ортосунда жатат. Исмаил пайгамбар, болочок пайгамбар. Ыйлап атат, балдар ыйлаганда согончогун тебет го, согончогу менен тебет го жердичи. Мынандай кылып. Ыйлаганда ушундай айтат да. Ушинтип ыйлайт. Ама эки жашылдын ортосунда жүгүргөн жерибиз бар. Барганда ошо эркектер жүгүрөт, аялдар мындай басат. Ошол жерде энебиз жүгүргөн экен. Эки жашыл жерде. Эмне үчүн? Баягы киши дөңсөдөн түшүп келип, ошо жашылга келгенде бала көрүнбөй калат экен. Бала көрүнбөй калганда эми эненин жүрөгүндө жүрөк жок да. Анан эле тынчсызданып эле, ушул бир карышкыр жеп кетпесин деп, ошол жерде жүгүрүп өткөн экен да, мына жерге көрүнүп калганда кайра акырын басат экен да. Эми ыйлап атса деле узактан көрүнүп турса, мен балам турат дейт да. Көрүнбөй калганда коркот да, ошон үчүн жүгүргөн. Макулбу? Анан бала ыйлап атат. 7-чи жолу Марвага чыкканда, ушул жерде субханалла Алланын кудретин көрүңүз. Именно 7 жол толук болгондо Исмаил пайгамбардын согончогу тепкен жеринен суу атырылып чыгат. Суу атырылып чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет. Бул Замзам суусу. Жабраил периштенин канатынын чапканы Исмаил пайгамбардын согончогун тепкени дейт. Ошол жерге Жабраил периште чапкан экен да, согончок тепкен жергечи. Экөөнүнөн Замзам суу атырылып атпайбы? 5000 жылдан ашып кетти. Замзам суу чыгып атканда. Скажина эмес. Эчтекеси жок жерде.
Enebиz suunu görgöndө жүгүрүp келип, enebиz Misirden болот. Misirдин тили менен зам деп. Бул деген зам деген токтой тур деген сөз. Нары бери агып кетпесин деп, бир аз ошол жердеги кумдарды акырдакын топтой берген экен, сууну жыйып алайын депчи. Ошону токто деген сөздү токтой тур дегенде зам деп коет экен. Misirдин тили боюнча. Ошентип анан сууну алып калган экен. Да киши топтолуп суу атырылып атат да. Бул сууга эми канча күндөн бери суу ичкен эмес, Кудай билет. Энебиз ооруп, чаңкап, кыйналганы суудан эле ичкен замат мына караң. Чаңкоо сразу кетет. Курсак ач экен, тоюп калат. Ооруп аткан экен, ден соолуктуу болуп калат. Бала да ошондой болот. Бир зам суу менен адамдын бардык кажети бүтөт. Чаңкоосу дагы, курсак ачканы дагы, оорусу дагы, чарчаганы дагы, бардыгы ушу зам суу менен бүтөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Мау замзам лима шурибала." Замзам суусу кайсы максатта ичсе, ал сөз ишке ашырылат. Бир хадисте келет: ооруга шипа, курсак ачка азык, чаңкаганга чаңкоосун кетире турган себеп дейт. Мына ушундай касиеттүү бир суу менен эле азыркы иштердин бардыгы бүтө берет да. Жер бетинин сууларынын бадышасы замзам. Замзам суу. Ошондон бери замзам чыгып келатат. Миллиард адамдар суу ичип кетишти. Жөн эле ичип кеткен жок, кажеттерин бүтүрүп кетишти. Замзам сууну ичип атканда ар учурларда пайгамбарыбыздан дагы, сахабалардан дагы, андан кийинкилерден дагы ушундай дубалар, тилектер айтылынган, дүнүйө ахиреттин бардык жакшылыктарды сурашкан. Замзам суу менен. Кудай кааласа ошол именно өзүнөн ошол жерден барып, ушу күнгө чейин бирөө алып келди, ошодан ичип, кичине суу кошуп алып ичип жүрсөк, эми буюрса иншалла барсак, өзүнөн ичебиз ушул жерден. Буюрса иншалла. Ана бул замзамды азыр түбүнө тартып, ошол эми бул жерде 3 жерден чыгат да, түбүндө. Мурда кудук эле азыр неме болуп койгон, эми азыр көрө албайбыз аны. Ана трубалар менен тартып туруп, тоонун аркасына алып барып туруп, атай завод куруп койгон. Завод куруп, ал заводдон Мадинага барат. Жана бүткүл дүйнөгө замзам алып келип аткан 5 литрлик мындай немелердин баардыгы упаковкалары менен ошол жерден чыгат. Кичинекейлери дагы, чоңдору да жана башкалар. Эми туугандар, ушундай ыйык жерге кетип атабыз. Мынакей замзамдын тарыхын айтып берип атабыз сиздерге. Эми ушунун бир адеби бар, унутпайлы. Замзам ичкенде бисмилла деп оң кол менен ичет. Туруп ичебиз. Бардык сууларды болсо отуруп ичкенге пайгамбарыбыз буйруган. Сууларды, башкаларды отуруп ич керек. Замзам сууну пайгамбарыбыз туруп ичкен. Ошон үчүн биз дагы туруп ичебиз. Экинчиси, бул сууга урмат көрсөтүп. Оң кол менен ичип, бисмилла деп сөзсүз бисмилланы айтып, бисмилладан кийин тилекти айтабыз. Не болот экенбиз? Тилек айтабыз. Кандай тилегиңиз, арманыңыз, ниетиңиз, арзуңуз болсо, баарын айтыңыз. Ишеним менен ичиңиз, сөз аткарылат. Ишеним менен эле ичиңиз, сөз аткарылат. Себеп пайгамбарыбыз өзү айткан: "Мау замзама лима шурибала." Замзам суусу кайсы максатта ичилсе, ошол аткарылат деген. Ошон үчүн мынакей Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят болуш керек. О кишилер дуа кылганда ушинтип ичет эле: "Аллахумма рзукна илман нафиан ва амалан мутакаббаран ва ризкан васиан ва шифаан мин кулли даин." Я Аллах, Аллахумма илман нафиан. Пайдалуу билим бер деп ичет эле. Алладан пайдалуу билимди сурап ичет эле. Дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте да пайдасы тие турган билим бер деп. Илман нафи ва амалан мутакаббаран. Кабыл болгон амал бер деп ичет эле. Кабыл болгон амал дегенде сүннөткө ылайыктуу жана ихлас коштогон амал. Жана я Алла, ырыскымды кең кыл дейт эле. Эч кимге кор зар болбогон. Берекелүү ырыскы бер деп ичет эле. Жана бардык оорулардан шифа бер дейт эле. Дененин оорулары, руханият, жан дүйнөнүн оорулары, бардык оорулардан шифа бер деп мына. Пайдалуу билим сурап, кабыл болгон амалды сурап, кең ырыскыны сурап, жана бардык оорулардан шифа бер. Менде текеберлик бар, көрө албастык бар, ичи тардык бар, эки жүздүүлүк бар. Бирөөнү жамандаган, өзүмдү сүйүү, бирөөнү андан кийин бөлүп ичип, 3 жолу. Дем алып, анан ошону жакшынакай кылып. Ал жерде эки түрлүү бар.
Муздагы дагы бар, орточосу дагы бар. Орточосуна жазып койгон. Муздаг эмес деп койгон. Not gold деген. Отошунда жазып койгон, ал өзүнчө кара менен жазып койгон. Отошонусун же болбосо чабыштырып ичсеңиз болот. Өтө эле ысык эмес, ал нормаль да. Тамакты оорутпай турган да. Беркинсиңиз муздак. Ошондой мен Кудай кааласа 3 жолу ичип, шашылбай. Кийин өзгөчө умра кылганда, таваф кылганда бетти жууса болот. Замзам суу мененчи. Бетти жууп, чачтарга, колдорго, буттарга машаалла эме кылса болот. Замзам суунун өкүмү боюнча тургандар, замзам суу ыйык суу болгондуктан ичкенге альхамдулилла, эми ушу менен кир жууса болбойт. Замзам сууну чай кайнатып алып ичсе болбойт. Ал жерде жөнөкөй суулар бар. Эстегенде гостиницага барганыбызда гостиницадагы суулар ал ичүү үчүн эмес. Ал тазалануу, жуунганга, дарат үчүн эле. Ошону биз анда Кыргызстандагындай көрүп эле, аны алып келип алып кайнатып иче бербейли да чай мененчи. Жок. Ага өзүнчө суу бар. Ал болсо гостиницанын ичиндеги суу, унутпайлы. Ал суу ичкенге эмес. Ал жалгыз гана ошо жуунганга, тазаланганга, ошо таарат алганга, гусул алганга ошондой суу. Ичкенге жөнөкөй суу бар. Ал эми замзам чайга эмес. Замзам ал жөнөй иче турган эле. Мүмкүн болушунча ошол жерде замзамга күч берейли. Замзамды тоя ичейли. Бул замзамдын тургандар адеби экен. Ичип бүткөндөн кийин альхамдулилла. Башында бисмиллахны айттык эле, аягында альхамдулилла. 3 бөлүп шашылбай иштик эле, альхамдулилла. Бул замзам боюнча. Кудай кааласа иншалла Алла таалам жеткирсе, мына ошол жерге барып иншалла замзам суусун ичип келебиз. Мына улуу мындан кийинки тургандар дагы маселе. Мына ушу ыйык жерде эң күчтүү бере турган таваф деп коет. Таваф дегени 7 тегеренгенди айтат. 7 тегеренгенди айтат. Ушу 7 тегеренген бир таваф болуп эсептелинет. 7 тегеренген бир таваф. Тавафтын түрлөрү бар. Фарыз бар, важиби бар, сүннөтү бар, нафили бар, казасы бар. Макулбу? Бу тавафтын дагы намаздын түрлөрүндөй эле тавафтын дагы түрлөрү көп. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа себеп ажылык менен умранын тавафтары, бул фарыз тавафтар бар. Важип таваф ажыларга үчүн гана коштошкондо болуп калат. Андан кийин сүннөт тавафтары бар. Андан кийин мисалы хажы кырандагы мисалы, андан кийин нафил тавафтары бар. Дайыма биз кыла турганчы. Ошол жерге баргандан кийин умраны чогуу кылабыз буюрса, кийин анан келип дагы 7 жолу тегерене беребиз да. Эң негизги амал адам мүмкүнчүлүгүн, күчүн көп сарптай турган ушу тавафка сарпташ керек. Таваф. Таваф боюнча Алла субхана ва таала валияттавафу бил байтил атиq буйрук берген да. Алар таваф кылышсын, байыркы үйдө тегеренсин деген сөз. Таваф дегени тегеренүү. Ушуну айланууну айтат. Ал кайерден башталат? Кара таштан башталат. Жана кара таштан бүтөт. Кара таштан кара ташка чейин бир келгенибиз, бир тегеренип келгенибиз, бир болуп эсептелинет. Дагы барып келебиз, 7 жолу болгондо бүтөт. Ошо тавафтын кантип башталат, кандай өкүмдөрү бар? Мынакей тавафтагы кылына турган дуалар. Атайын мына сиздерге умра китепчесин жазып койгонбуз. Тавафты ушу менен таанышасыздар, себеп деген атайын сиздерге эрте берип атабыз. Ушуга таанышып, даярданып, ушуга альхамдулилла биз даярданып, түшүнүп бара турган болсок көп пайда алабыз. Барып түшүнгөндөн көрө, азыр бир аз түшүнүп алып, анан барсак пайда алабыз. Тавафтагы кайсы эң негизги күчтүү бере турган, ушу 7 жол тегеренип атканыбызда дуа менен зикирге. Таваф ошо ар бир басканыбыз текке кетпей, дуа менен зикирге. Же дуа кылабыз, же зикир кылабыз. Албетте Куран окуса деле болот, жакшы сөз сүйлөсө деле болот, жакшы суроолорго жооп алса деле болот. Бирок алымдарыбыз айтканы эң күчтүү тавафта дуа менен зикирге. Пайгамбар кайсы дуаны кылсаңыз, каалагандыгы боло берет. Кайсы зикирди кылсаңыз дагы боло берет. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан айтылгандары мына ушу тавафта мынал жерден башталат да. Мынал жерден башталат, могул жерден. Хажар асват деп коет, кара таш деп коет, ошонучу. Кара таш мунун түбүндөгү мынасы эмес, бул кезде жөн эле күмүш, мынанын түбүндө кара таш бар. Ал эми баягы азыркы майдаланып кеткен убагында Кудай кааласа кара таштын тарыхы боюнча мынага жазып койгонбуз. Кара таштын өлчөмү канча? Бейиштен түшкөн кандай? Өңү кандай? Бунун
ушунун өкүмдөрү кандай, бунун пайдалары кандай, ушунун баардыгын Кудай кааласа силерге ошо кара таштан иншалла бул рухи Йемени экен. Мынал жерин жазып койгонбуз да. Кудай кааласа, мен колум тип кетти окшойт. Кудай кааласа мына Хажар Асвад дейт, кара таш деген. Таваф мына ушул линия бар, мындайнанчы. Ушул жерден башталат. Мындайнан тегеренип келебиз. Мынал жерге чейин келгенде бир болот да. Бирок мына Йемен бурчу деп коет. Йемен бурчу. Мына кара таш. Ушу экөөнүн ортосунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көбүнчө Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар деп ушу дуаны окуйт эле көбүнчө. Ата любой эле дуаны окусаңыз болот, баарынан тегеренгендечи. Любой эле зикирди кылсаңыз да болот. Макулбу? Кудай калса чогуу иншалла биз кылдыртабыз баардыгына. Бирок өзүбүз келгенде деле, өзүбүз кылып атканда да унутпайлы да. Себеп ошо канча күн турсак, ошол жерде ибадатыбыз ушу менен жанданат да. Макулбу? Мына ошо рукун Йемениге келгенде, мынакей, мен силерге бир эмесин айтып берейин. Абу Хурайрадан риваят кылат дейт, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Йемен бурчунда 70 периште дайындалган. Кимде ким? Аллахумма инни ас'алукал афва вал афия фид дуния вал ахира. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар деп дуа окуса, ошо 70 периште дайындалган. Сиздин дуаңызга амин дейт да. Йемен бурчунда мына. Албетте периштелер көрүнбөйт. Азыр деле биздин жаныбызда периштелер бар. Эмнени сүйлөп атабыз, эмне амал кылып атабыз, баарын жазып турган периштелер бар. Демек тугандар, мына жерде 70 периштени пайгамбарыбыз айтып койгон, саллаллаху алейхи ва саллям, ушул дуага ким? Аллахумма инни ас'алукал афва вал афия. Я Аллах, мен сенден афва вал афия, кечиримдүүлүктү сураймын. Жана афият, сак саламатчылык, амандыкты сурайм. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Оробуз. Бизге дүйнөдө жакшылыктарды бер, ахиретте жакшылыктарды бер, дозоктун отунан куткар деген дуа. Кудай кааласа, иншалла айтып атканым, мына китептен табасыздар. Ушу дуаны жаттап алышыбыз керек. Бул жердеги жазып койгонбуз, транскрипциясын кошо жазып койгонбуз. Переводун кошо жазып койгонбуз. Демек иншалла окуганга, арабча тамган окуй албаганга, кыргызча тамган менен окулушу дагы бар, котормосу дагы бар. Я Алла, мен сенден кечиримдүүлүктү сурайм мына. Демек мени кечиргин я Алла. Каталарым көп, күнөөлөрүм көп. Билип кылган, билбей кылган, чоң, кичине, атайлап, мейли жашыруун, ашкере, кыскасы айтканда бардык күнөөлөрдүн кечиримдүүлүгүн Алла Тааладан сурап, жана я Алла амандык бергин. Менин мал дүйнөмө, жан дүйнөмө, бала чакама, диниме амандык бергин я Алла, сак саламатчылык бергин деп. Мына ушу дуаны мына жерден сурайсыз. Жана дүйнөнүн жакшылыктарын бер. Дүйнөнүн жакшылыктары эмне дегесе, пайдалуу билим, адал рызкы, иманды урпак. Биз өтүп кетебиз, аркабыздан иманды урпак калсын. Иманды уулдарды калтырып кетейли. Иманды кыздарды калтырып кетейли. Ошону Алладан сурай турган жер мына. Ахиретте я Алла жакшылыктарды бер, мааниси кандай? Бейишти бер деген сөз. Жана дозоктун отунан я Алла бизди куткаргын деп, мына ушу дуа, ушул жерге чейин ушу дуа кылынат да. Андан кийин мына жерге келгенибизде Кудай кааласа, азыр тавафты мен силерге бир сыйра көрсөтүп коем. Ушул жерден жакшы үйрөнүп алайлы, анан кийин мен силерге азыр фазилетти айтып берем. Мына ушул бойдон кармап туруңуз. Калганыңыздар мени караңыздар. Мына жерге Кудай кааласа жакындап калганыбызда айтабыз. Ниет кылайлы депчи. Ошондо иншалла баарыбыз ниет кылдым таваф кылууну, я Алла жеңил кыл, кабыл кыл, оңой эле. Ниет кылдым нени? Таваф кылууну, я Алла кабыл кыл, жеңил. Ниет кылгандан кийин мына ушу бурчка келгендечи, мынандай кайрылабыз. Жүздөнөбүз кара ташка. Кара ташка жүздөнүп, намазга кулак каккандай, намаз окуганда кантип кулак кагат элек? Мындай кыласыз го? Билесиздерби? Ниет кылдык таваф кылууну, Аллаху акбар дедиңиз. Түшүндүңүзбү? Аллаху акбар кулак кагып коебуз. Экинчиси истилам деп коет. Истилам дегени ушул жерге колубуздучу узундан коебуз дагы мындай сонуп. Ушу мен колум ушу кара ташты тийгиди, кара ташка жетти дегенде элестеп, колубузду бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп туруп, анан колубузду өп коебуз. Намазга киришкенде Аллаху акбар дедик. Бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Муну айтып койгонбуз, китепте бар. Анан бул жа бурулабыз дагы ушул жерден анан зикир менен, дуа менен тавафты баштайбыз.
Мына жерге келип туруп бир тегеленип келгенде, ушул жерге кайра келгенде, дагы баягы кетип баратканча эле бисмиллахи аллаху акбар валиллахил хамд деп колубузду анан кете беребиз. Ушул колубузду кара ташка көрсөтүп туруп өп койгондун аты истилам. Не деп коет экен? Китептерде кенен айтканбыз, ушуну истилам деп коет. Бул истилам жөнөкөй эмес, бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кара ташты айткан. Кара таш, бейиштин ташы, кыямат күнү буга тил берилет, ээр берилет, жана бул күбөлүк өтөт. Ким калыс Алла үчүн истилам кылган болсо, ошого шапаат кылат деген. Ошон үчүн бул кара таштыкы жөнөкөй таш эмес, бейиштен түшкөн, ушундай касиеттүү, нурлуу, бул эмне үчүн кара таш болуп калды? Бул ак таш эле го, нурлуу таш эле. Актыгы суудан дагы, сүттөн дагы, мөндүрдөн дагы ак эле деп риваяттарда келет. Адамдардын күнөөлөрүнүн себебине карайган. Күнөөкөр адамдар кармай берип, болбосо дейт, мушриктер эгерде колдорун тийгизбегенде, мурда кара таш түшкөндө кандай эле? Ким кармаса шипат алып кете берет экен да. Башың ооруйбу, ичиң ооруйбу, көзүң ооруйбу, бир кармайсың, кетти, нормально кете берет. Кийин мушриктер кол менен кармай берип, анан кара ташка айланган ошол. Адам атабыз менен чогуу түшкөн таш. Ким менен? Адам атабызды Алла Таала бейиштен жүргөндө, мынакей ошо кара ташты да ошондо ошол убакта түшкөн экен. Бул биринчи мына тавафты периштелер кылган. Тавафты ким кылган экен? Эң биринчи тавафты анакей периштелер кылган туган. Демек Алла Тааланын буйругу таваф кылуу деп, мына Алла Тааланын бул буйругу болуп турганда. Эми тавафтын фазилеттери жана пайдалары. Ушул тавафтын пайдасы, фазилеттери биздин эсибизде болсочу, биздин тавафыбыз жандуу болот. Руханий болот. Тавафыбыз болсо аябай, алхамдулилlah, ибадатка мындай шандуу болот. Ошон үчүн сөз адам көбүнчө пайдасын унутуп калганда, жөн эле басып эле адат болуп калат да. Ошо адат болбой, ошо фазилети алдыбызда болсо, Кудай кааласа жакшы ибадат болот. Мына Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Байтуллого 120 рахмат жайт экен күнүндө. 120 рахмат. Ошол 120 рахматтын 60-ы таваф кылгандарга, 40-ы намаз окугандарга, 20-сы карап отургандарга. Бул Каабаны карап отурган ибадат. Кээде мүмкүнчүлүк кээде ошондо барып калабыз да. Барып калгандан кийин комнатада уктап, же башка жакта жүрүп, зеригип, андай болбош керек. Атай ушул жактан канча даярдык менен, илим менен, дуа менен, жүрөгүбүздө ошо менен бир ашык болуп, талап менен барсак, ошого жараша алабыз да. Караңызчы бул хадисте эмне деп атат? 120 рахмат жайт, ошонун 60-ы таваф кылгандарга. 60-ы таваф кылгандар басканга. Ошолорго буйрулат экен, ошолорго таандык экен, 60-ы. Ал эми 40-ы ушул жерде карап намаз окуп аткандарга таандык экен. Жөн эле мейли намаз окубай деле, таваф кылбай деле карап отурсаңыз, 20-сы ошолорго дейт. Каабаны караган имандан, Каабаны караган ибадат. Мына китепке жазып койгонбуз. Каабанын фазилеттери кандай? Каабаны бир караганыңызга, мындай деп айтылат риваятта, şu bir gözünüz düşse Kaaba'nı bir karasanız, başka жерде 1 жыл ороза кармап, 1 жыл түнү бою уктабай намаз окугандан соогу көп дейт да. Kaaba'ны bir караган, эненин жүзүн караган ибадат, Куранды караган ибадат, Kaaba'ны караган ибадат. Холбу? Эненин жүзүн караган ибадат бул. Куранды ачып караган ибадат. Көздүн ибадаты. Kaaba'ны караган ибадат. Ошон үчүн иншалла барып, эң күчтүүсү чарчаганга чейин таваф кылып, чарчагандан кийин намаз окуп, андан чарчасаңыз жөн эле карап отурсак дагы мынандай улуу касиет Алланын ушундай райымдарына бөлөнүп алып келе берет экенбиз. Ибн Умар разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким ушу Каабаны 7 жолу айланып таваф кылса, жана 2 рекат намаз окуса, бир кулду азат кылгандай сооп берилет деген Ибн Мажада. Bir kuldu azat kılgандай soğuk verilir. Estegende, her bir 7 jolu tegerengen sayın, 2 reket tavaftın akısını oku vacip болады. Unutbaş gerek. 7 jol tegerendiniz mi? Uşun soğuğun atağınızga bağışladınız. Misali, yapağınızga bağışladınız,
же болбосо ошол бир туугандарыңызга, бала чакаңызга, ата энеңизге айырмасы жок. Кудай кааласа ошо анча зикир кылдыңыз, дуа кылдыңыз ошого. Бир 2 рекетти унутпаңыз, 2 рекет окулуш керек, тавафтын акысы да. Ошол маками Ибрахим деп коебуз. Маками Ибрахим, мына маками Ибрахим деп коет. Мынаны көрөбүз. Мына Ибрахим пайгамбардын путунун орду, жайы. Маками Ибрахим деп ушу таштын үстүнө чыгып Каабаны курган экен. Ал ошол жерде коюп койгон ушу Ибрахим пайгамбардын макамы деп. Ушунун артында 2 рекет. Эгерде адамдар өтө көп болсо, любой жерде Каабада 2 рекет окуп коюшубуз керек. Бирок эгер адамдар аз болсо, эң жакшысы ушунун арт жагында, монда эң талаада бар, ошол жерге 2 рекет намаз окуп. Ошо 2 рекеттен кийин дуа кабыл болот. Ал дагы бул жерде кандай дуаларды кылыш керек? Мына китепте жазып койгонбуз. Кайсы пайгамбарыбыз кандай дуа кылган? Адам атабыз кандай дуа кылган? Андан кийин аулиялар кандай деген дуаларды кылган? Сахабалар кандай? Табииндер кандай дуаларды кылган? Ошолорго бардык дуаларды Кудай кааласа мына азыр даярдык көрөсүздөр. Мына китептерди колуңуздарга тапшырабыз ар бириңиздерге. Таанышып окуп чыгасыздар, сурооңуздарды бересиздер, жаттай тургандарды жаттайсыздар, даярдык көрөбүз. Малайзияда алар ажылыкка жана умрага бара тургандардын атайы сабактарды өтүп даярдык болот экен дагы. Анан экзамен болот экен. Экзаменден ким тапшырып өтсө, ошолорду барат экен. Өтпөй калса, аларды калтырат экен. Биз деле ошо кыргыздарга ушуну жүргүзөлү дедик да, анан ойлонуп калдык. Кыргыздын пейили башкада. Барбаса барбай эле койдум деп жайлоого кетип калса, экзамен тапшырганча кой деп эле. Анан ошон үчүн кой, баары сен жакшы, ой деп анан мактап, эптеп ошо келип алганды кой деп анан кийин алып кетип атабыз да. Анан экзамен десең дагы бир нерсени чыгарды деп анан. Бирок атак иншалла мынаны бардыгын окуп коюшубуз керек. Мелиби? Так. Эми айтып атат. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул Байтуллахты тегеренген таваф же бул намаз деген. Не деген экен? Бул намаз экен. Просто намазда сүйлөгөнгө уруксат эмес, буда сүйлөгөнгө уруксат бар да. Бул дегени таваф даратсыз болбойт. Дарат менен кылыш керек. Дарат менен, намаз даратсыз болбойт да. Бирок бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уруксат берген. Алла таала тавафта сөз сүйлөөнү адал кылган. Эми кимде ким сүйлөсө жакшы сөздү гана сүйлөсүн деп айткан. Аалымдарыбыз айтат, тавафта адам Аллахтын зикири, дуа, же илим, же өтө зарыл сөздөрдү гана сүйлөө менен алек болуусу мустахаб деген мына. Ошон үчүн тавафта бирөөнү түртпөй, бирөөнү жек көрбөй, тияк биякта жөндөөлө ар жайда карай бербей, ушу өзүбүздү Алла таала мени карап турат деп, Алла мени көрүп турат, угуп турат деп, жараткан Алла тааланын зикирин айтып, кайра дуаларды окуп, эгерде зарыл сөз болуп калса, эмне болду тияк биякта сурап койсо болот, ушу менен алектенишибиз керек экен да. Ибн Аббас разияллаху анху риваяты бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, ким 50 жолу таваф кылса дейт. 50 жолу таваф кылса. Эми угуп туруңуз. Энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрдөн таза болот дейт. Бул дейт да, күнөөлөрдөн ушундай таза болуп чыгат. Энеси бүгүн төрөгөн наристедей. Мисалы бүгүн бир эне наристе төрөдү. Ошо наристе кимге жамандык кылды айтыңызчы? Жаман сүйлөдүбү? Жаман ойлодубу? Жаман жака бастыбы? Жаман нерсени кармадыбы? Жаман нерсе жедиби? Жок, эненин сүтүнөн башка эчтеке эчелек бул. Пайгамбарыбыз ушуну айткан. Ушундай деп айткан. Бүгүнкү наристе күнөөдөн таптаза болгондой, ким 50 жолу таваф кылса, 50 жолу. Кудум ушундай күнөөдөн таптаза болуп, бүгүн төрөлгөн наристедей таптаза болот деген да. Мына. Канча жолу таваф кылса? 50 жолу. Бирок бир дегенде барып биз мисалы канча күн турабыз, эми бир жума турабызбы, 10 күн турабызбы, канча турсак дагы, ошону 50 жолу кылып койсо деле болот. Жакшы эмен айткан. Кокус болбой калса, бул сөзсүз эле ушу бир баргандай эле эмес, өмүрүнүн аягына чейин 50 жолу кылса эсептеген да. Кийин деле алхамдулилlah мисалы Кудай кааласа бир айдан кийин, бир жылдан кийин, 2 жылдан кийин, да бир убактарда мүмкүнчү болсо, буну эсептеп жүрүңүз. Так, умрада таваф кылдык, эртеси таваф кылдык. Бирок Кудай кааласа биз менен баргандар минимум бир 7-8 жол таваф кылат ал. Анан мисалы күн сайын таваф кылгандарга да биз кызыктырып айтып берип турабыз.
Вот ошого иншалла 50 жолго жазганча жүрөсүз дагы. 50 жол болгондо 2 рекет намаз шүгүр окуп, я Алла, сага чексиз шүгүрлөр. Алхамдулилла, мына 50 жол тавап кылып алдым. Өзүң эми кабыл кыл, ихлас бер деп Алла Тааладан алхамдулилла шүгүр кылып коюш керек да. Ага чейин өтүп кетпейин деп да дуа кылып туруш керек. Яны 50ге чейин эптеп бир нерсе кыл депчи. Ибн Умар разияллаху анху бир риваят бар. Ким Байтуллахны, Кабаны таваф кылса, Алла Таала анын ар бир кадамына 70 000 сооп жазат. 70 000 күнөөсү кечирилет. 70 000 даражасы бийик кылынат. Жана үй бүлө туугандарынан 70 кишиге шапаат кылат деген экен. Ахбарул Мак. Мына Байтуллага. Бүгүн эң ошо кызыктыгы ушул жерге барып анан ой мен Жиддага бир ойноп келейин деп кетип калганы чатак болуп атат да. Же башка жакта бир Кызыл деңизди көрөйүн, бир тоолорду көрөйүн деп. Эмне бизде көл, тоо жокпу? Ана Байтулла жок бизде. Ошон үчүн ал жердеги бардык ыйык Меккенин тегерегинде территория бар. Харам деп коет. Ар бир кылганыңыз 100 000ге тең да. Ар бир жакшылыгыңыз 100 000ге тең. Намазыңыз 100 000 намаз. Пайгамбарыбыз айткан, Масжидил Харам. Бул жердеги намазыңыз 100 000 намазга тең. Bir farızınız 100 000 farız. Siz mınal жерде 100 000 farız namaz okusanız Kırgızstanda, Mekke'de bir farız okusanız eko tepeten. Bizde ele emez. Turkiyası olsun, Pakistan'ı, Mısır'ı olsun, даже Saudiyanın başka yeri olsun ayrılması yok. Amerika bu yakta tursun. Bütkül dünyada okunuz 100 000'ge okuy albaysız. 100 000 namaz okuş üçün bilmem Nuh Peygamber'in ömrü verilse daha okuy albaysın. Ошонтер алхамдулилла мынакей туугандар Алла Таала ушунча берип аткандан кийин ушул баалыктарды алып калыш керек. Мына жердеги ал 100 000 намаз өзүнчө тавафка ар бир кадамга 70 000 сооп жазылып атат. Канчага? Зикир кыласыңыз го? Таваф кылып атып субханалла 100 000 субханалланын соогун аласыз. Алхамдулилла 100 000 алхамдулилла. Аллаху акбар 100 000 Аллах. Пайгамбарыбызга салават. Истигфар, Куран окусаңыз, Ихласты 3 жолу окусаңыз бир хатымдын соого жазылат да. Бул жерде 100 000 хатымдын соого жазылат. Ясинди бир жолу окусаңыз, Ясин сүрөсүнчү 10 хатымдын соогун аласыз. Бул жерде окусаңыз, Ясинди бир жолу 1 миллион хатым Курандын соогун аласыз. Bir сомго 100 000 сомдун садаканын соогун аласыз. Ар бир дуаңыз, ар бир жакшы ишиңиз 100 000ден кетет мына. Ал эми басканыңыз 70 000 күнөө кечирилип, 70 000 даража көтөрүлүп, 70 000 Аллаху акбар мынакей канча күнөөлөр кечирилип, канча сооп жазылып атат мына. Абу Хурайра риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким Байтуллахны 7 жолу айланып, таваф кылып, субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хавла ва ла куввата илля билля деген зикирлерди кылса, анын 10 күнөөсү кечирилип, 10 даражасы бийик көтөрүлөт деген. Айша энебиз айткан, албетте Алла Таала таваф кылуучулар менен сыймыктанат деген. Ушу таваф кылгандар менен Алла Таалам сыймыктанат экен периштелерге. Кимге? Мына менин пенделерим дейт экен, мына. Напсиси болуп туруп, бекапар болуп туруп дагы келип, Байтуллага таваф кылып атат деп периштелерге сыймыктанат экен. Айша энебиз айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген дейт, Байтулланы таваф кылуу, Сафа Марван ортосунда жүрүү жана шайтанга таш ыргытуу тек гана Аллахтын зикирин, мындайча айтканда Аллага баш ийүүнү тургузуу үчүн гана дайындалган. Бунун максаты Алла Таалага биз баш ийгенге келейли. 24 саат жараткан Алла Таалага шүгүр менен 24 саат Алла Таалага баш ийип, Алла Тааланын берген буйруктарын аткарып, тыйган арамдардан тыйылып, жараткан Алла Тааланы сүйүп жашай турган болсок, ушунун максаты ушул дейт. Мына Сафа Марва болсун, таваф болсун, шайтанга таш ыргытуу болсун, бунун бардыгынын максаты Алла Тааланын зикирин орнотуу, Алланын улуулугун, Аллага баш ийүүнү тургузуу. Жабир разияллаху анху риваят бар. Мынакей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким Байтулланы таваф кылса, Сафа менен Марванын ортосунда жүрсө, жана шайтанга 7 таш ыргытса, Ибрахим пайгамбардын макамынын артынан 2 рекет намаз окуса, жана Замзам суусун ичсе, Алла аны бардык күнөөлөрүн кечирет деген. Күнөөсү каяка жетсе дагы дейт. Кыскасы айтканда, мына хадистердин бардыгын мына китептерди сиздерге беребиз. Ушулардын бардыгы мынакей азыр го, мен канча бир 11 окуп бердим, андан башка дагы 19, машаалла мынакей туугандар ушунун фазилеттери турат. Bundan сырткары, сиздер мынага тааныша турган тавафтын канча фарызы бар. Тавафтын мынакей фарыздары, рүкүндөрү 3 дейт, шарттары болсо 6 дейт. Тавафтын важиптери болсо 8,
тавафтың сүннеттері болса 9, тавафтың мустахабтары боло турган болса 11, тавафтың мубахтары болса 8, тавафтың арам нәрселери 9, тавафтың макрулері боло турган болса эң көбү мынакей 16. Ушулар менен биз таанышып коюшубуз керек. Азыр убактыбыз бар, даярданышыбыз керек. Мен сиздерге азыр кичине тавафтын үзүндүсүн айтып бердим, себеби эң көп маани бере турган ошол учур таваф болуп эсептелинет. Бул бир. Замзамдын адебин айттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Кудай кааласа Мадинага барсак, зиярат кылуунун адебин дагы айтып коеюн. Мына жерде иншалла бар. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага кээ бирлер түздөн түз Жиддага учуп барып туруп, андан кийин Меккеге барып, кийин Мединага барышат. Кээ бир жамааттар болсо Мединага учуп келишет дагы, Мадина Мунаввара ал жерде туруп, кийин Меккеге келип, анан Жиддадан учуп кетишет. Кандай болгон учурда дагы туугандар, биз эгерде Мединага бара турган болсок, мынакей Мадина шаарынын артыкчылыгы, пайгамбарыбыздын мечитинин артыкчылыгы, пайгамбарыбыздын раузасынын артыкчылыгы. Мына жерде сиз ача турган болсоңуз, Кудай кааласа 105-бетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей шаарын зиярат кылуу деп башталат. Андан кийин 117 Мединанын ыйыктыгы боюнча айтылына турган болсо, ал эми 119-да болсо пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылуу адептери бар. Ушул жерде эмне үчүн токтоп атам? Пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылганда айтыла турган сөздөр бар. Ошону сиздерге көңүлүңүздөрдү бурдутуп, жаттаганга чакырып атам. Себеп дегенде биз башында айткандай, бул биздин сапарыбыз илимдин сапары. Күн сайын биз илимде өсүшүбүз керек, илим алышыбыз керек, ибадатта өсүшүбүз керек. Бирибизге жакшы мүнөздө, жакшы кабалда. Айтат го, кемеге түшкөн жаны бир дейт. Эми баарыбыз болгондон кийин 10-15 күн туугандар баарыбыз чогуу болобуз. Ошон үчүн иншалла мына нерге өтө бир маанини бербесек болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды зиярат кылуу жөнөкөй эмес. Бул киши ким? Бүткүл ааламдын райымы. Адамзаттын мырзасы, төрөсү. Бүткүл адамзаттын баатыры, бүткүл адамзаттын эң билимдүүсү, эң даанышманы, эң жоомарты, эң берешени, эң ыймандуусу, Алланын эң сүйкүмдүүсү. Ааламдын райымы болуп атат. Бүткүл адамзаттыга райымдуу жашоону үйрөткөн. Бардык пайгамбарлардын дагы пайгамбары, бүткүл адамзаттын жол башчысы Мухаммаdur Расулуллах, улуу ыйык Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга түшүргөн. Мына ушуга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды зиярат кылуу маселесинде бизден адепсиздик болуп калбасын, кемчилдик болуп калбасын. Ошончо улуу жерге барып, эптеп-септеп, же болбосо толук эмес бир нерсе болуп кайра кайтып калбайын. Эми кийин барганга Алла таалам товфик бербейби жараткандан. Ошон үчүн муну бир барганыбыз аябай машаалла туура, таза, так, бардык жагынан иншалла толук болуп амалдарды кылганга аракет кылышыбыз керек да. Пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылуунун адептери. Биринчиден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитине токтоо, олуттуу болуп, гусул жеде арат алып, таза кийим кийип, атыр себинип, пайгамбарыбызга салават айтып келүү дейт мына. Гостиницадан не кыла турган иштерибиз экен да. Гостиницага жайгашабыз, ошол жерде анан жакшынакай таза кийимди кийип, мисвак менен жакшынакай даарат алып, мүмкүн болсо гусул алып алып, анан кийин алхамд болбосо даарат алып алып, пайгамбарыбызга салават айтып, Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид деп пайгамбарыбыздын раузасына келебиз. Раузасы дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жаткан жер бейиштин бакчасы. Ошону рауза деп коет тугандар. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды, мына жашылды көрдүңүздөрбү? Мына жашылды. Көрүнүп атабы? Мына ушул жашыл түбүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жатат да. А пайгамбарыбыздын мечити мына жалпы. Мына пайгамбарыбыздын мечити мына бардыгы жалпы. Пайгамбарыбыздын доорунда мечит мына эле болгон бирокчу. Акырын кеңейтип, аябай чоң болуп кеткен. Биздин гостиница Кудай кааласа мына жерде. Бул мурунку эски сүрөт экен, азыр мына жерде гостиница түшүп калган. Бул жерде да гостиница бар жерден. Ушул жерде мындай эле басып келебиз, жакын да. А мына жерде Жаннатул Бакый деп коет. Мына көрүстөн. Ушу пайгамбарыбыздын үй бүлөсү ушул жерде коюлган. Пайгамбарыбыздын бала чакасы, жубайлары барды ушул жерде. Достору башчы эле катар салам айтабыз.
вот ошого кирип атканда, ушуга келип атканда мына жашылдын түбүндө жакшы билип алабыз. Салам айтканда мына жактан киребиз. Бабу салам деп коет, биринчи эшик. Мына жактан келип туруп, ушул жактан киребиз. Мынада чыгып атканда Бабул Бақи деп коет, 41-чи эшик. 41-чи эшик. 41 эшик бар да. О мечитте мында тегеренгенде 41 эшик бар. Акыркысы 41-де. Мына 38-ден постоянно ошо кирип намаз окуй беребиз ичиндечи. 38-чи эшик Мекке эшиги деп коет, 39-чи эшикти Билал эшиги деп коет. Билал разияллаху ошол жерге чыгып алып азан айтат эле. 40-чи эшик болсо Бабу Ниса деп коет, пайгамбарыбыздын жубайлары, аялдары кире турган эшиктин жеринде эле. Үй ушул жерде болчу да. 39. 40-чи эшик, 40-чи эшик, 40-чи эшик Жабраил алейхиссаламдын эшиги. Айтылат. Жабраил периште пайгамбарыбызга келгенде ушул эшиктен кирет эле. 40-чи эшиктен. 39-чи эшик болсо жубайлардын эшиги атылат. 38 Билал разияллаху эшигинен деп. Кыскасы айтканда, мына ушул жерге келип атканда, бияктан азыркындай адеби менен жакшынакай тазаланып, салават айтып келет экенбиз. Экинчи, мечиттин акысы мүмкүн болсо, шарапаттуу раузада окуу, пайгамбарыбыз айткан, менин үйүм менен минбарымдын ортосу бейиштин бакчаларынан бир бакча деп. Ма байна байти ва минбари раудатун мин риядил жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен үйүм менен минбарымдын ортосу бейиштин бакчаларынан бир бакча деген. Бул дегени пайгамбарыбыздын жаткан жери менен минбары бар. Жалпы ушул аян где-то бир 4 сотиктей участок да. Ошол жер, ошол участок бейиштен келген участок. Кээ бир алымдарыбыз айтат, эмне үчүн пайгамбарыбыз муну бейиштин бакчасы деди? Кыямат күнү Кааба, бул кара таш асманга Алла таалам көтөрүп кеткендей, бул да кыяматта талкаланганга калбайт дагы, ушул участок көтөрүлүп кетет деген да. Кандай болгон чакта дагы, мына ошол жерде Раузага дагы иншалла Лидия Умра компаниясы аракет кылат. Буларды иншалла неме кылып, кирип намаз окуганга болуп калса, иншалла нур үстүнө нур. Да. Мына ошо Рауза деп коет мына. Мына минбар, пайгамбарыбыздын минбары ушуга чыгып туруп баяндама. Бул жакта михраб кетет, мына Рауза мына жерде. Ушул участокты атай көрсөтүп койгон, мынакей ушуну Рауза деп коет тугандар. Эми айтат, эгерде мүмкүн болсо 2 рекат намаз окуйбуз. Болбосо жөн эле кирип кете беребиз. Сүйлөгөндө үндү бийик көтөрбө, ызычуу кылбоо, ушу барып туруп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга барганда орточо үн менен салават айтып кете беребиз. Кыйкырбай, акырын өзүбүз неме кылып. Кээ бирлер ушу өзүн жоготуп жүргендер да болот да, өкүрүп бакырып бергендер отошон үчүн. Шарапаттуу Раузага бетме-бет туруп, өтө адептүүлүк, кичпейилдик менен өзүн төмөн алып, салам айтып жаткан учурда орточо үн менен салам айтуу керек мынакей. Раузага келгенде мына жактан келебиз тугандар, угуп алыңыздар. Мына жактан басып келебиз, басып келгенде мына үчөө окшош бар. 3 окшош бар. Түшүндүңүздөрбү? Мынасын таштайбыз. Экинчисинде келгенде, ортосуна келгенде, мына жерде мынакей пайгамбарыбызга салам айта турган жер ушер. Бул бир. Экинчиси болсо, мына жерде Абу Бакыр Сыдык разияллаху салам айтабыз. Мына жерде Умар разияллаху салам айтабыз. 1, 2, 3 деп атай айтып койгон. Акылы, мынасын таштап, мына чоң жери бар, ушул жерге келгенде, мүмкүн болсо мынандайынан карап туруп, бетме-бет деген ушул. Ушул жакта карап туруп, анан кийин орточо үн менен Ассаламу алейка я Расулаллах. Айтыңыздарчы. Ушуну көп кайталай беребиз. Ассаламу алейка я Расулаллах. Ассаламу алейка я Расулаллах. Кыргызстандан эгерде пайгамбарыбызга салам айтып коюңуз деп аманат кылып айткан болсо, ошонун атын айтасыз дагы, паланча, түкүнчө деп, ошонун атынан Ассаламу алейка я Расулаллах деп коесуз. Түшүндүңүзбү? Эгерде аябай көп айткандар болсо, ал жерде жылгыла дей берет да. Анда ушул канча адам салам айткан болсо, ошонун баарынан атынан Ассаламу алейка я Расулаллах деп коесуз. Баарынын атынан оптом кылып элечи. Эгерде бирден айткан мүмкүнчүлүк болсо, бирден айтып коесуз. Бул биринчи Ассаламу алейка я Расулаллах деген. Ошол эле Ассаламу алейка я Хабибаллах. Ассаламу алейка я хайра халқиллах. Ассаламу алейка я хайраталлах мин джамил халқиллах. Ассаламу алейка я саййиди вулди Адам. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Бул саламдардын баарын жазып койгонбуз. Ошолордун баардыгын мүмкүн болушунча жаттап үйрөнүп алышыбыз керек. Пайгамбарыбызга салам айткандан кийин ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга туугандар карап туруңуз.
шахадат айтып қоябыз. Шахадат дегені мындай. Алымдарыбыз ушуну сунуштаган. Мусулман өзү адам ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу деп ана мусулман болот да. Биз ошол жерде пайгамбарыбыздын алдында дагы биз мусулманбыз, алхамдулилля, Аллага шүгүр, бирок шахадатты кайталап коюшубуз керек. Бул машалла кыямат күнү ошол жер күбө болот да. Пайгамбарыбыздын алдында айткан шахадаттын таасири, нуру, берекелери, сырлары вообще касиеттүү. Ошол жерден анан кийин мынакей я Расулаллах деп инни ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва аннака абдуху ва расулу деп мына бул жерге жазып койгонбуз, кандай айткандачы. Макулбу? Ушул жерде анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга шахадат айткандан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Я Расулаллах, мен күбөлүк беремин. Не деп? Qad ballagta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma fa kashafta al-ghumma. Чындыгында сиз пайгамбарчылыкты жеткирдиңиз, аманатты аткардыңыз, үммөткө жакшылык кааладыңыз, үммөттүн башынан гам, кайгыны жок кылдыңыз деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ыраазычылык билдирип, анан сизден дуа. Фажазакаллаху анна хайран. Алла Таала сизди биздин тарабыбыздан улуу сыйлык менен сыйласын деп. Ана Алла Таала пайгамбарын, пайгамбарлардын кайсы үммөтүн сизди улуу, эң улуу сыйлык менен сыйласын деп. Ушул жерден иншалла мыналардын баарыгын мүмкүн болушунча биз айтабыз. Фажазакаллаху анна хайран, жазакаллаху анна афдала ва акмала ма жаза бихи набиян ан уммати. Я Алла Таалам сизге пайгамбары кайсы үммөттүн кайсы пайгамбарга үммөтүнөн жакшылык берсе, ошолордун эң абзелин, эң толугун сизге берсин деп. Аллахумма атихил васила. Я Аллах, пайгамбарыбызга васила бергин деп. Васила деген мындай, туугандар. Ошол жерде айта турганыбыз, Алла Таалага кайрылып коет экенбиз. Я Аллах, пайгамбарыбызга васила бер депчи. Бул васила деген даража болот. Ушундай макам даража пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, кыямат күнү адамзаттын арасынан бир эле кишиге берилет экен да. Бир эле кишиге. Пайгамбарыбыз айткан, мен үмүт кылам, Алла Таала ошону мага берет деген. Ким мага Алладан василаны сураса, ага менин шапаатым важип болот деген. Ошон үчүн ар бир нама азандан кийин биз дуа кылабыз. Аллахумма робба хадихи даавати тамма вассалати каима ати Мухаммадил васила. Ана ати Мухаммадил васила. Я Аллах, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга васила бер депчи. Ушу васила пайгамбарыбыз айтат, ким мага василаны сураса, ага мен шапаатым важип болот деген. Ошол жерге барып пайгамбарыбыздын алдында биз Алла Тааладан дуа кылып тилек кылабыз. Я Аллах, пайгамбарыбызга васила бер деп. Ва даражата рафиа, бийик даража бер. Вал фадила, фазилет бер. Ва баъс мақамал махмудан аллади ваатта. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды мақами махмуд бер. Алда ушундай бир даража пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл адамзатка кыямат күнү шапаат кылат. Бардык пайгамбарларга, бардык пайгамбарлардын үммөтүнө, мусулманы, кафыры, муртаты, мушрики, мунафыгы ким гана болбосун, бүткүл адамзатка пайгамбарыбыз ортого түшөт. Ошол макамды мақами махмуд деп коет. Ошону биз пайгамбарыбызга дуа кылып атабыз ушул жерде. Макулбу? Ушул жерде иншалла пайгамбарыбызга дуа кылып атабыз. Мына пайгамбарыбыздын алдында айта турган, кыла турган жоопкерчилик, сезимдер мынандайлар кетиш керек да. Салам айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында шахадат айтып, пайгамбарыбызга ыраазычылык билдирип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Тааладан улуу макамдарды сурап, булар жөнөкөй эмес туугандар. Мынакей Аллахумма атихил васила вал фадила ва даражата рафиа ва бат мақамал махмудин аллади ваатта иннака ла тухлифул миат ва анзилхул манзилал муқарраб индака. Жана я Аллах, өзүңдүн алдыңдан эң улуу мартабага жеткир деп атасыз да. Мыналардын бардыгын туугандар жазып койгонбуз. Ошодон кийин пайгамбарыбыздын василасынан дуа кылуу жана шапаатын суроо. Эми ушул жерде анан сурайбыз. О Аллахнын элчиси, мен сиздин шапаатыңызды сурайм деп. Ас'алука шапаа ва атавассал бика ила Аллах. Сиз аркылуу мен Алла Таалага мынакей василаны,
Сізді ортомчу қылып Алла Тағалаға сұранарым. Мені өзіңіздің диніңізде, сүннетіңізде Алла Тағалам маған ошаға өлім берсін. Мен құтырған учурда өліп қалбайын. Кафир өліп қалбайын. Мушрик болып өліп қалбайын. Ертең кеш бәрі келеді, бірақ мен, я Алла, шу пайғамбарымызды ортаға қойып сұранышым шу. Я Алла, маңа өз пайғамбарымыздың динінде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың мынакей сүннетінде деген мынакей. Я Расулуллах, ас'алука шафа'a ва атавассалу бика илаллах фи ан амута муслиман ала миллатик ва суннатик. Я Алла, о Алла нечisi, мен сізден шапаат қылуыңызды сұраймын. О Алла нечisi, мен сізден шапаат қылуыңызды сұраймын. Жана мен сізден диніңізде, жана сүннетіңізде мұсылман болып, дүниеден қайтуым үшін Аллахқа сізден васила, ортомчу болуыңызды өтінемін деген. Ушунун бардыгын жазып койгонбуз туугандар. Ушунун бардыгын андан кийин Абу Бакыр Сыдык разияллаху анхуга салам айтып, андан кийин Умар разияллаху анхуга салам айтып, ушунун бардыгын мына китепте Кудай кааласа таанышып, окуп, даярданып, иншалла эмне кыла бересиздер. Албетте жараткан Алла субханаху ва таала өзү жар болсун. Эстегенде дагы бир маселелерде жаназа намаз кандай окулат? Касыр намаздардыкы боюнча. Ихрам алып келдиңер, алып жоксуңарбы? Барбы? Ихрамда берип коесуңар да. Ал жерге эми биз мусапырбыз да. Мусапыр болгондон кийин, эгерде өзүбүз бөлмөдө окуп калсак, анда касыр намаз окуйбуз. Самолеттордо касыр окуйбуз. Бирок ал жерге баргандан кийин 5 убакыт намазды имам менен окугандан кийин толук окуйбуз. Имам кандай окуса, ошондой эле окуй беребиз. Анан ал жерде ыйык Меккеде дагы туугандар, нурланган Мединада дагы экөөндө тең 5 убакыт намазда көбүнчө жаназа окулат. Адамдар ар жерден келгенден кийин өлүктөрдү ушунча адам жаназа окусун деп алып келе берет да. Ошо жаназа намаздын дагы эркектер өзгөчө биздин мазхабыбызда эркектерге. Хамбали мазхабта аялдар деле жаназа окушат. Бирок биздин мазхабыбызда аялдарга жаназа эмес, бирок аялдар ошол жерде туруп калгандан кийин алар деле ушу эл катары туруп жаназага ниет кылып соопту ала берсин. Жаназа намаз фарзы кифая намаз. Bunun sebeplerini Peygamberimiz aytkan. Kim ölükö, musulman ölükö janaza okusa bir kıyraat, Uhud toğusunday sevap alat degen. Egerde musulman adamды көргө жеткирип, топурак таштап, көмгөнгө чейин катышса, 2 кыйраат, 2 Ухудтун сообун тоосундай sevap алат деген. Ошон үчүн жаназа намазды да биз туугандар жакшы билип алышыбыз керек. Фарыз намаз бүткөндөн кийин жаназага жарыя кылынат. Жаназага жарыя кылганда biz kişine zikirlerdi, Ayet-el Kursi, İhlas Falak'ta okuyup dursak hele, уже sünnetini okuyaylaçı. Sebep gede sünnetiniz başlaganda tiyakta janaza başlanıp, je siz sünnetin jarımındasız, je janaza mınандай болуп каласыз да. Ошон үчүн кичине кое турсаңыз эле, тияктан жарыя болот, андан кийин жаназаны окугандан кийин анан шашылбай, сүннөттү берилип толук окуйсуз да. Түшүнүктүүбү? Жаназа окуганда биринчи ниет. Ниет кылып коет экенбиз жаназага кандай деп? Я Аллах, sen razıçılığın için şu ölükö janaza okuganda niyet kılın dep koyup boldu. Jolasa Allah Taalaga maktub peygamberge salavat ölükö dua. Niyet kıldıkpı? Niyet kılıp imam Allahu Akbar degende biz dagı Allahu Akbar deybiz. Kolubuzdu ушундай кылып байлайбыз. Өзүбүздүн мазхабыбызга ылайыктуу. Башында бир эле жолу кол көтөрөбүз, андан кийинки Аллаху Акбарларда кол көтөрүлбөйт. Алар болсо кол көтөрүшөт, ар бир Аллаху Акбар деген сайын. Жаназада 4 Аллаху Акбар. Канча бар экен? Birinci Allahu Akbar'dan keyin Subhanak Allahumma bihamdik ve tebarak esmuk ve taala cedduk ve la ilahe gayruk degen duanı okuyuz da turup turabız. Allah Fatiha sureni okuyun. Büttü imam ikinci iret Allahu Akbar degende biz de içimizden Allahu Akbar deybiz. Başты götürüp öyle, koldu götürüp öyle. Şu oydan turgan boyunca. Andan keyin İkinci Allahu Akbar'dan keyin salavat aytılınat. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Şu namazdagı salavatты aytabız. Andan keyin imam 3-cü iret Allahu Akbar deydi. Oşunda biz dagı Allahu Akbar deybiz dagı emi ölükö dua. Ölükö uşul jeden dua kılabız. Allahumma gfir li hayyina ve mayyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kabirina ve zekarina ve untana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam ve man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman.
Ушуну биз жаттап алышыбыз керек. Бош убактыбыз боло турган болсо, себеп ошончо күн жаназа окуйбуз, дуасын жаттап алсак бизге жакшы болот. Я Алла, биздин эркектерибизди, тирүүлөрүбүздү, өлүктөрүбүздү, чоңдорубузду, кичинелерибизди, баарыбызды, гайыптагыбызды, эркектерибизди, аялдарыбыздын бардыгын күнөөлөрүн кечир деген дуада. Аллахумма ман ахятахум минна фа ахиял ислам. Биздин кимибизге жашоо берсең, анда я Алла исламда жашоо бер. Биздин кимибизди алып кетсең, иманды алып кет деген дуада. Аллахумма ла тахримна ажрахум ва ла tudillana ba'dahum дегени бар. Я Алла, ушу өлүктөрдүн соогунан мени ургалтырба. Жана булардан кийин мени адаштырба деген ушу дуалар. Ушуну жаттап алышыбыз керек. Буну биз азырчы көбүнчө тияка баргандан кийин биз кыска мөөнөт болуп калабыз дагы. Мурун эле айтпайбы элеңер, биз жаттап алат эле 3-4 күн болсо дегендер көп болуп калат да. Ошон үчүн алдын ала сабактар болуп атат, китептер силерге тапшырылат, окуп, жакшылап даярданып барайлы. Кудай кааласа толук пайда алып келейли. Толук болбосо ham көп пайда алып келейли. Макул иншалла. Албетте, эркектер менен аялдардын жаназасынын айырмасы жок. Өлүк эгерде эркек болсо, өлүк эгерде аял болсо, балагатка толгондордуку бир. Bundan başka da dualar var. Balagatga tola elek jaş balдар болсо, анын дуалары бар. Allahumma ij'alhu lana farata wa ij'alhu lana ajra wa zukhra wa ij'alhu lana shafi'a wa mushaffa'a. Uul bala болсо ушундай. Кыз бала болсо, Allahumma ij'alha lana farata wa ij'alha lana ajra wa zukhra wa ij'alha lana shafi'atan wa mushaffa'a deyт. Bunu da biz elhamdülillah akırın жаттап алышыбыз керек. Ошентип бүткөндөн кийин имам 4-чү жолу Аллаху акбар дейт. Биз да 4-чү жолу Аллаху акбар дейбиз. Имам андан кийин оң жака салам берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллах дейт. Биз дагы оң жака ассаламу алейкум ва рахматуллах дейбиз. Алардын мазхабы боюнча бир эле салам берет. Биздин мазхабта 2 салам бар. Мына жакта өзүбүз да салам беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп анан чыгып кетебиз. Бул жаназа намазы. Аракет лазым иншалла. Убакытта азыр бир топ болуп калды. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, азыр мен ихрамды бир көрсөтөйүн. Себеп дегенде иншалла кээ бир ихрамды через Турция аркылуу, Кувейт аркылуу, Чаржа, Дубай аркылуу Жиддага учкандар, түз Меккеге бара тургандар, Жидда микаттын ичинде болгондуктан, ошон үчүн эркектер ихрамды кийиш керек болот. Ихрамды кийгени 2 кездеме. Алдына бирөөнү ороyt, экинчисинин үстүнө жамынып алат. Аялдарга проблема жок. Алар ошо самолетто деле ниет кылса болот. Биз мынаны бирок кийип туруп, анан кийин ниет кылышыбыз керек. Ошон үчүн аэропорттордо мейли сиз Стамбул аркылуу учасызбы, Кувейт аркылуу учасызбы, Чаржа, Дубай менен учасызбы, эгерде Жиддага учуп атсаңыз, анда ошолордун аэропортунда ихрам кийгенге туура келет. Ихрамга даярдык үчүн биринчи биз үйдө ага чейин эле тазаланып алайлы. Аялдарга деле эркектерге деле тиешелүү булчу. Тырмактарды алып коелу. Түктөрдү алып коелу. Ага чейин эле бир гусул кылып үйдө жакшынакай жуунуп алайлы. Ошо аэропорттордо андай мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошон үчүн ошол жерге келгенден кийин аэропорттордогу ана ихрам байлаганды мен азыр көрсөтүп берейин. Мындай ихрамды сатып алыш керек. Барыңыздар алып койдуңуздарбы сиздер? Мединага учкандар буну кажети жок. Ал жактан деле алсаңыздар болот, ал проблема жок. Самолеттон Мединага учкандар байлабайт. Медина деп себеп дегенде микаттын сыртында болгондуктан ал жерде. Ким Меккеге учса, анда аэропорттон байлаганга туура келет. Даже эгерде Бишкек Оштон түз каттам менен уча турган болсо, анда Бишкек Оштон аэропортунан байлаганга туура келет. Себеп дегенде аэропорт самолеттун үстүндө кийимдерди чечип, мыналарды кийинип мүмкүнчүлүк эмес да. Кыйын айыр. Мына жакта бир бөлмөгө кийимди себеп дегенде ич кийимдерден бери чечкенге туура келет. Мыналарды байлаганга туура келет. Вот ошого аэропорттун үстү, то есть самолеттун ичи ыңгайсыз ал. Ошон үчүн мына аэропорттордо байланып калат да. Буну бир кездемени мен муну чечип коюп көрсөтөм го дейм. Себеп азыр бир үйрөнүп алайлы, бир көрүп алайлы. Кудай кааласа. Биринчи, мунасын ихрамды коебуз. Ихрамды байлап атканыбызда аэропорттон Жиддага уча турган самолеттор бар. Өзгөчө бул. Ошондо сөз кичине туңузду аз
Keling qilasiz. Dagı. Mo eko'ni-chi keyin qarmaysiz. Eko'ni keyin qarmaysiz dagı, jo'g'ori jaqdan, bel jaqdan olib berasiz. Mo'l yerdan qarmab turib, mo eko'ni bir qilib ele-chi qo'yasiz. Tushunib bo'ldi-ku? Ha, men ham o'ng qo'limda sol oylar teskari tartsanlar dela bo'ladi. Problema yo'q. Sizga qanday ыңгайлы bo'lsa. Buni putni kichkina emek ochib turib, onu bışık qarmaysiz. Ma'qulmi? Uni ko'krakni bundan bir tartasizda o'zingizga-chi. Ana buni daha bir o'zingizga bundan bir buraysiz-da. Olib kelasiz. Shashilib, hech o'ng'oy, qiyin emas bo'lchi. Bundan daha bir burab turilib, ustidan-chi, mana joyga kelganda mana sizdan az ko'payta turgan narsangiz shu. Qarasang, o'zingizga udobliroq qilasiz, tushib ketmay turgan. Ustidan qayrib tushasiz. Arqaga qayraysiz, arqadan qayraysiz bunday qilib, ustidan tushasiz. Daha qayraysiz. Ma'qulmi? Ustidan. Bunday qilib turib, kindikning ustuna qo'yib qo'ying. Yemi belbo, remень, jo'sa qanday narsani astidan taqib qo'yasiz. Ma'qulmi? Bo'ldi. Mana sizni mana shu uzunligi narxi aşıqdan ılgı bolmasın, baltırdan jarımına çeyin bolsun. Bunday tushirib, mana bu razmer. Qalasangiz tushiraverasiz, qalasangiz ko'taraverasiz, belimi? Ha, mana olchi. Bu jaqadagi, bu jag'inadagi. Baltırdan o'rtasi bo'lgani yaxshi. Baltırdan o'rtasına çeyin. Bunday bo'lganda, bu daratga butni juvatganda, bo'lsa qadam tashlaganda svobodniy. Ko'rdingizmi? Agar tuyuq paylab qo'ysangiz, putingiz nima bo'lmaydi? Головой tashlab qo'yishingiz mumkin. O'sha ehtiyotdaysizda. Mınasında olsa oturup turganda dedi, adamdı misali o baltır tizepize, jololsa mına alaları görünbeydi bu. Bu astar, satırrakta. Çünkü oldu buna. Ekinci gezemen alasıdağı. Üstünüz bu. Joğur жаққа мындай қылып қоясыз. Мынау сол жақтычы, сол жақты кішкене мындай қыласыз. Қысқарып қалды ғой. Иә. Мына екі теңгелі ғой. Мындайырақ алып келейін де. Мынау көкірек жапқанға шейін болсын. Бұны болса, оңайлы мына жақтан ортасынан қарма öyle. Мына жаққа таштап қоясыз. Болды. Мына сіз даяр. Пұт киім бойынша кітепте көрсеткенбіз. Шлепка алып аласыз. Бо байлай тұрған кішкене подъем бар ғой. Бо байлай тұрған жер бар ғой. Кішкене ана жердегі бугор. Ошол жер ачық болуш керек. Кроссовка мыналарды бардығы болбай қалады. Массасы киіп алсақ болбай қалады. Ошол жерде ачық болса ана боло береді. Болбосо болбойт да путка. А мына мындай. Ушу ойдан Кудай кааласа, мына өзүңүздү иреттеп, анан саат тагынсаңыз болот, очки тагынсаңыз болот. Бирок шапке болбойт. Бетти жаап, башты жапкан болбойт. Сумкаларды үстүнө тагынып алсак болот, сумкаларды. Проблема жок. Эгерде аксакалдар мен ачылып кала берет экен, түшүп кала берет экен десеңиз, бул жерде байлап койсо деле болот. Өзү менен делечи. Же болсо ийнелик деп коебуз го, булавка. Ошону өткөзүп койсо деле болот. Эгерде өзүнө ишенбесе. Өзүнө ишенбесе. Анан не истегенде? Тавафка барганда же ошол тавафка чейин, Кабага киргенге чейин ушу жамынып жүрөбүз. Макулбу? Ислам дини, маданият, адеп, уяттуулуктун дини. Ошон үчүн мына көкүрөктөрүбүздү башка энелер бар, аксакалдар бар, башка бар жаап жүрөбүз. Албетте тияка келгенде тавафта мен айтам, оң ийинди ачкыла дегенде эркектер мындай кылып жасаган. Оң ийин. Ушул жерде эле кармапчы, колду бияктан чыгарасыз. Мына. Дагы мындай таштап коебуз. Макулбу? Оң ийин сиздики ачылды. Мына оң ийин ачылды. Оң ийин менен ушу менен иншалла тавап кылабыз. Жети тегенен бүткөндөн кийин буну жабасыз. Оң ийинди жапкыла дейбиз. Кайра ошол эле ушинтип эле кармап эле бунусун бул жака таштап коебуз. Проблема жок. Кээде чечип кайра байлай берсеңиз боло берет. Кээде чечип кээде байлай берсеңиз боло берет. Бул бир. Bismillah. Bir-iki tonki jerini aytıp keteyim. Kuveytten uçkan, Kırgızstan'dan da uçup kalganlar olup kalsa Ciddagaçı bir kengeş, paydalı kengeş da. Özgöçe erkeklerge. Uşunu giyinip algandan keyin
Буну кийинип алган, жакшы угуңуздар. Кийинип алгандан кийин топун деле, тебетейди деле кийип ала бериң. Коксо азыркы окшош декабрь болуп калса, суугураак болуп калса, адам үшүп калбаш үчүнчү. Бу сыртынан буттарма сапожкандар кийип алса болот. Самолетке чыкканга чейин. Кээде самолет вдруг кечигип калса, рейстерди кийинкиге ташталып калса, отменен болуп калса, ихрам кийип алып, эртеси күнгө чейин жүрүп калган, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бүгүн учпайсыңар, эртеге учасыңар десе, тоң калбайбы шерактар? Ошон үчүн ниет кылбай турабыз, буну кийип алган менен ниет кылбайбыз. Ниет самолетко учканда, самолет көтөрүлгөндө, анан баягындай тигилген нерселерди чечип коюп туруп, анан ниет кылса болот да. А эгерде кокустан, мисалы, бизге точно билбейбиз да. Мисалы, учпай калды. Бул ушундай болгон 2 жыл мурда Бишкектин аэропортунан ушул жерден түз учкандар ноябрда экен, декабрда экен, баардыгы ихрамды байлашкан, анан рейс отменен болуп калган да. Анан анча кыйла, анча грипп болуп калды, суук да эми. Үшүп калды, жана башка болуп калды. Ошондой болбош үчүн бир пайдалуу кеңеш, беркинде ниет кылбай эле туруңуз дагы, кийинип алганыңыз менен ниет кылсаң, кыла элек болсоңуз эчтеке болбойт. А самолет действительно көтөрүлүп калганда, анан ошол жерде ажы башчы, умра башчы, анан туугандар, манакей эркектер өзүнчө топуңарды, калпагыңарды тияк бияк чечип койгула, носкиңерди мыналардын баарын чечип, носкилердин баарын берки шлёпкаларды кийгиле, лаббайк айтып коелу, ниет кылып коелу деп анан кылдыртат да. Аз бизге Кудай кааласа, инша буюрса, мына азыркы барып аткандар Жиддага, через Стамбул, Шаржа, Стамбул, атым эле Дубай же болбосо Кувейт менен бара тургандарга ошол аэропорттон эле кийинип, Кудай кааласа ниетти дагы айтып, лаббайкти дагы айтып, анан буюрса иншалла тияка учуп кетебиз. Эми умрада 4 фарыз бар. 2 фарыз, 2 важип бар. Биринчиси ихрам. Экинчиси таваф. Үчүнчүсү Сафа Марвадагы. Сафа Марва. Төртүнчүсү чач алдыруу. 2 фарыз, 2 важип. Ушу 4-өн аткарсак эле, алхамдулилля, умра болду. Ихрам деген мынал. Ушунун ичинде 2 фарыз бар, А, Б. Биринчиси ниет кылуу, экинчиси лаббайк айтуу. Мына китептерде сиздерге ушунун баардыгын төкпөй чачпай айтып койгонбуз. Ниет кандай кылынат? Я Алла, мен ниет кылдым умра кылууну, кабыл кылгын, жеңил кылгын. Лаббайк кандай айтылат? Жазып койгонбуз. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Бир жол айтсаңыз жетиштүү. 3, 5, 7, 9 айта берсеңиз боло берет. Канча көп айтсаңыз ошончо жакшы. Бир айтып, ниет кылып, лаббайк айткандан кийин дуа кылып, пайгамбарыбызга салам дуа кылып кете беребиз. Ушул ихрам эми сиз ниет менен лаббайкты айтканыңыздан кийин сиздин атыңыз мухрим. Ихрам байлаган киши болосуз дагы, эми сизге жаңжалдашкан болбойт. Урушкан, сөгүшкөн болбойт, түртүшкөн болбойт. Сабырдуу, олуттуу, эми бул күнөөлөрдөн сактанып, бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандап, бирөөнү сөгүп, бирөөнүн көңүлүн ооруткан совсем болбойт. Булардын баардыгы тыйылат. Мындан сырткары эркектерге тигилген кийим кийген тыйылат. Азыр айтпадыкпы? Толугу менен ич кийимдерден бери чечилип, анан ошол кийилет. Макулбу? Ошодо носки, азыркында мыналардын баардыгын тапочка кийип, саатты айтып боло берет дедик. Күн ысып кетсе, зонтик көтөрүп алсаңыз боло берет. Бирок жатканда кокус, гостиницада жатып калсак, же болбосо кичине эс алам деп калсаңыз, подушкага мынандай жатып албаш керек да. Көмкөрөсүнөн, макулбу? Бет жабылбаш керек. Үшүп кетсеңиз, чыйрыгып кетсеңиз дагы, көрпөнү мындай кылып жамынып алса болбойт. Көрпөнү мындай кылып жамынып алса болбойт. Макулбу? Ошо демек, жүзүбүз менен башыбыз ачык болуш керек экен. Атырга вообще жакындабайбыз. Неге жакындабайбыз? Атыр. Ага чейин атыр себинсе болот эле. Эми атыр себинсе болбойт. Түктөрдү алса болбойт. Тырмактарды алса болбойт. Эркектерге тигилген азыркында кийимдерди кийсе болбойт. Ушул нерселерден биз сактанып турабыз. Ушул нерседен сактанып турабыз. Аялдарга деле ушундай эле. Атыр себинсе деле болбойт. Тырмак алса деле, чачтарды тараса деле болбойт. Самын менен жуунса болбойт. Эгерде самында жыты жок болсо мейли. Эгерде душ кылам десеңиз, берип атабыз. Кудай калса кетип атканда дагы чогуу бардыгын айтып турабыз. Ага көп кыжалат болбоңуздар. Сиздер азыр даярданып, китепти окуп туруш керек болот.
кайсы нерселерден биз сактанабыз? Аялы менен бараткандар, күйөөсү менен бараткандар ошо ихрамды байлап ниет кылгандан кийин бири-бирине пока арам болуп турат. Ихрам дегендин мааниси арам кылуу. Утурумдук, убактылуу, адал нерсени арам кылуу. Атыр себинген адал эле болчу. Жуунган, тияк бияк тазаланган адал эле, бирок ихрамдын себебинен ушул арам болуп турат. Качан? Ихрамдан чыкканга чейин. Ихрамдан качан чыгабыз? Чач алганда. Биз башында айткан умрада 2 фарыз болду, 2 важип болду. 2 фарызы, биринчиси ихрам бүттү, анан таваф. 2 важиби Сафа Марвада 7 жолу жүрөбүз. Андан кийин Сафа Марвадан кийин чач кырдырабыз. Эркектердин эң жакшысы чачты кырдыруу. Аялдарга болсо чач кыркуу. 1 мына чыпалакча эле кыркып койсоңуздар бүттү. Ошодон кийин анан атыр себине беребиз. Шампундана бересиз, тигилген кийимдерди кие бересиз, баардыгы. Эгер үшүп кетсе, самолетто суук болуп неме болуп кетсе, ошо кийимдерибизди, куртка-пурткабызды жамынып алсак болот. Кандай мисалы, жамынып алсак дегенде мындай кийим катары кийип алсаңыз болбойт. Мисалы көкүрөк же болбосо мына пут жак үшүп атат да, үстүнө жаап койсоңуз болот да. Одеяланы жамынып алса болот. Мейлиби? Бирок башты жаппаш керек, бетти жаппаш керек. Аялдарда болсо 100. Эми бул жагы жабык эле го. 100-ün. Гостиницада да 100 мындай жабык болбош керек. Нахмага харам аялдардын арасында көбүнчө бетке тийбеш керек да. Эгерде бирөө парда тагынса, ал мынандай болуш керек. Кепкага окшош бар, мындайдан түшүп кетет. Бетине тийбейт да. Через кепка мындай түшө берсе боло берет. Макулбу? Ал жердеги анан кийин коён, же болбосо чымчык, ушуга окшоолорду кумай жок. Аларды өлтүрмөй жок. Ошондой эле алардын дарактардын, жалбырактарын жулмай жок, Меккеники. Мына ошол жерден ушуну баардыгына умраны кылганга чейин. Кудай кааласа иншалла калгандарын иншалла утурумдук жолдо сиздерге иншалла айтып турабыз. Сурооңуздарга жооп берип турабыз. Баардыгыңыздар группада барсыздар, активный катышып, мына китепти иншалла биринчи тапшырма, китепти башынан аягына чейин көп деле эмес. Ушул жерде иншалла бир окуп, анан жаттай турган жерлерин азыр мен сиздерге айтып кеттим. Көп эмес, мынакей 125 бет экен. Болбосо жакшы отуруп койсоңуз 2-3 саатта жөн окуп коесуз. Андан кийин мынакей кичинекей китеп да сиздерге берилген. Бериле элек болсо эми берилет. Бул жерде машалла дуалар. Кыска нуска чөнтөгүңүзгө салып жүргөнгө атай ушундай кылып видеоромор мынакей чыгарып неме кылып койду. Буну иншалла сизге таваф кылып атканда, замзам учурундагы дуалар, ар бир тегеренгендеги дуалар, вот ушуларга иншалла. Калган уюштуруу жагы маселесинде виза кандай болуп атат, паспорттор эмне болуп атат, бейжиктер кандай болуп атат, кийим кечем, размер мага туура келди, келбей калды, жана башка компанияга кайрыласыздар. Сиздерге иншалла группага кошуп тартынбай, адеп менен сурооңузду бере бериңиз, жоопту ала бересиз. Иншалла качан кандай учабыз, кандай барабыз, саат канчада жолугабыз, баардыгын мына лидер компаниясы атай иншалла жарыяларды кылып турат. Бирок ошол эмеге кирип туруңуздар группага. Сиздерден сураныч ошол. Калгандар Алла таала иншалла жардам берсин. Барганга чейин да Кудай кааласа сабактар чыгып турат. Ошо сабактарга иншалла угуп, активный катышып, азыркыларды анан эң жакшысы ручка менен жакшы бир блокнот алып алыңыздар. Эгерде мына ушу действительно ушудан мен пайдаланып келейинчи ушул. Токто. Мен жакшы ушул бир илимге илим кошоюн, такыбалыгыма такыбалык кошоюн, дуамды бир жандуу кылып, ушул жерде тарых, кайсы аяттар түшкөн, кайсы хадистер айтылынган, кандай дуалар айтылынган, ыйык Мекке, ыйык Мединанын ушулардын баардыгын ушу алып келем десеңиз, анда сизге бир тетрадь, бир ручка. Алып туруп, ошо айтылган сабактар, ар кандай темалар боюнча сабактар болуп турат. Ошо учур-учурдаларды жазып турсаңыз, Кудай кааласа барып келгениңизге сизге жакшы бир иншалла китепче болуп калат. Өзүңүзгө дагы, кийин келгенден кийин тууган урукка дагы, бала чакага дагы айтып берип, аларды туура жолго салып, ушуларды алхамдулилла баалуулуктарды дин менен тааныштырып, дин илимин бергенге өтө чоң түрткү болот деген үмүттөбүз да, ишенебиз иншалла. Аракет кылабызбы иншалла? Амин анда. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Жаратканым баарыбызды көрүп угуп билип турасың. Ыйык сапарды Аллахым ниет кылып турабыз. Баарыбыздын умрабызды кабыл кылгын. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Даражаларыбызды бийик кылгын. Жараткан Алла ушул жерде кол көтөргөндөрдүн кандай кажеттери болсо баардыгын орундаткын. Аллахым баарын эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Баарыбызды эсен аман барып, туура ибадат кылып, туура я Раббул Аламин өзүңө жаккан, өзүң ыраазы боло тургандай ибадаттарды кылганга өзүң жардам бергин. Илимибизге илим кошкун. Илимибизге амал кылган адамдардын катарына кошкун. Жаратканым эки дүйнөдө баарыбызды бактылуу кылгын. Ва саллаллаху аля набийин карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин амин. Бирахматика. Алла разы болсун.